Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Силер мурунку сабакта Россия Федерациясынын чарбасы менен таанышкансыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Украина. Сабактын жүрүшүндө Украинанын географиялык абалы, жаратылышы, чарба тармактары жана айрым өндүрүштөрү менен таанышасыңар. Украина Европадагы индустриалдык агрардык республика. Украина Европанын түштүк-чыгыш бөлүгүндө жайгашкан. Европадагы мамлекеттердин ичинде территориясы боюнча Россиядан кийинки экинчи орунда турат. Украина унитардык парламенттик президенттик республика. Украинанын чектешкен мамлекеттери менен таанышып алалы. Чектешкен мамлекеттери чыгыш жана түндүк чыгышынан Россия менен чектешет. Чек арасынын узундугу 1955 километр, кургактыкта, деңиздери түштүгүндө Азов жана Кара деңизи. Түндүктө Белоруссия менен чектешет. Чек арасынын узундугу 1084 километр узунлукта. Батышта Польша менен чектешет. Чек арасынын узундугу 542 километр. Словакия чек арасынын узундугу 98 километр. Венгрия чек арасынын узундугу 135 километр. Румыния чек арасынын узундугу 608 километр. Түштүк батышында Молдавия чек арасынын узундугу 1202 километр. Ал эми түштүгүндөгү Кырым жарым аралы азыркы күндө Россия Федерациясына тиешелүү аймак. Украина борбору Киев шаары. Аянты 603.549 километр квадрат. Аянты боюнча Европада Россиядан кийинки экинчи орунда, ал эми дүйнө жүзү боюнча 44-чү орунду ээлейт. Калкынын саны 48 миллион адам. Калктын саны боюнча Украина дүйнө жүзүндө 31-чи орунда. Киев Баатыр шаар. Украинанын борбору катары 1934 жылдан бери Украинанын борбору. Украинанын борбору Киев шаары темир жол транспортунун тоому. Борисполдо эл аралык аэропорт бар. Машина куруу өнөр жайынын айрыкча татаал, так машина куруунун маанилүү борбору. Ири заводдору Ленинский, Кузнецк кеме куруу заводу, Арсенал, Точка электроприбор, Реле жана автоматика, Горький автомат станок заводу, химиялык заводдор, фармацевтикалык заводдор, жеңил өнөр жайындагы жибек, трикотаж кийим тигүү, бут кийим, тамак аш жана полиграфиялык өнөр жайлары Украинанын борбору Киев шаарында жайгашкан. Киевде археологиялык маалыматтар боюнча 5-кылымдын аягы, 6-кылымдын башында Полян уруусунун борбору катары негизделген. Архитектуралык эстеликтери София сбору, Вудубец монастыры, Берестовдогу Спас черкөөсү, Киев Печора лаврасы, Андреев черкөөсү, Владимир забору. Улуу ата мекендик согуш тарыхынан калган Украин мамлекеттик музейи мемориал комплекси бар. Анда эмесе балдар, суроого көңүл бурабыз. Чектешкен мамлекеттердин аймагынын узуну кайсы? Молдавия, Венгрия, Белоруссия, Россия. Кана балдар, биз жогоруда көргөн маалыматтын негизинде Украина менен чектешкен мамлекеттердин ичинен чек арасы узун мамлекет кайсы деп ойлойсуңар? Анда эмесе суроонун жообуна кайрылып көрөлү. Чектешкен мамлекеттер менен чек арасы узун мамлекет бул сөзсүз түрдө Россия Федерациясы болуп эсептелет экен. Мына биз жогоруда алган маалыматтын негизинде Украина менен чектешкен мамлекеттердин ордунда чек арасы узун мамлекет Россия 1955 километр чек арасынын узундугу. Экинчи орунда Молдавия 1202 километр узундукта. Үчүнчү орунда Белоруссия 1084 километр узундукта жайгашат экен.
Мынакей ушул мамлекеттердин ичинен Украина менен чектешкен чек арасы узун мамлекет бул Россия болуп эсептелет. Анда эмесе Украинанын рельефи менен тааныша турган болсок, Украина территориясынын көпчүлүк бөлүгүн түздүктөр ээлейт. Ойдуңдар 71%, дөңсөөлөр жана тоолор 26%га чейин түзөт. Эң түндүгүндө Полесье, Днепр бою ойдугу, Днепр дарыясынын жээгинде, Подоль дөңсөөсү, Днепр бой дөңсөөсү, Карпат тоосу. Мынакей өзүңөр көрүп тургандай Украинанын батышындагы жалгыз тоо бул Карпат тоосу. Карпат тоосунда Украинанын эң бийик чокусу Гаверла чокусу жайгашкан. Ал 2061 метр бийиктикте. Кара деңиз боюндагы ойдуң. Донецк Токол тоосу. Мынакей балдар биз Украинанын рельефи менен таанышып алдык. Андан сырткары Европадагы эң ири кум массиви Апешов массиви ушул Украинада жайгашкан. Ал эми кен байлыктары менен тааныша турган болсок, Украина кен байлыктарга бай, минералдык сырьёлук мамлекет болуп эсептелет. Көмүр, нефти, газ, таш тузу, алтын, титан, уран, алюминий, күмүш, марганец, темир жана жез рудалары. Кен байлыктарда эле Украинанын территориясында 20 000ден ашык кен байлыктар бар. Бирок алардын ичинен азыркы күндө 117 кени иштетилип жатат. Мына ошол кендердин негизинде Украинада 2000ден ашык өнөр жай ишканалары иштейт. Мынакей ошондой өнөр жай ишканаларынын бири Полесье машина куруу заводу. Полесье Украинанын тарыхый маданияттуу физика-географиялык областы. Полесье ири өнөр жайлуу аймак. Өнөр жай өндүрүштөрү жогорку технологиядагы алдыңкы автоматташтырылган техникалар негизинде иштейт. Өндүрүш машина куруу, металл иштетүү тармактары менен бирдикте балдардын сапаттуу пластмассадан жасалган оюнчуктарын чыгарып, жакынкы жана алыскы өлкөлөргө экспорттойт. Украинанын климаты мелүүн континенталдык климатты түзөт. Жаан-чачын аймак боюнча бирдей таралган эмес. Түштүк батышында Карпат тоосунда 1000 мм-ден 1600 мм-ге чейин жаан-чачын эң көп жааган аймак бул Карпат тоосу болуп эсептелет. Ал эми эң кургак аймактары түштүк бөлүгүндөгү 400 метрден 100-150 мм-ге чейин жаан-чачын жаайт. Январдын орточо температурасы -2 градус Цельсиядан -7 градус Цельсияга чейин жетет экен. Же болбосо кышкысын негизинен анча суук эмес. Июль айында 21 градус Цельсиядан 30 градус Цельсияга чейин жетет. Орточо жаан-чачын 370ден 465 мм-ге чейин жаан-чачын жаайт. Ал эми өзгөр көргөндөй, эң жаан-чачын жааган аймак Карпат тоосунун гана аймагы болуп эсептелет экен. Ал эми агын суулары менен тааныша турган болсок, Украинанын эң ири дарыясынын бири бул Днепр дарыясы. Днепр дарыясынын ири куймаларынын бири бул Десна. Ал эми түштүк-чыгышты көздөй аккан Дон дарыясы. Түштүк батышындагы Түштүк Бух дарыялары негизинен жалпы дыйканчылыкта абдан чоң мааниси бар. Украинанын жаратылыш зоналары дагы ар түрдүү. Эң түндүгүндө Полесье, токойлуу аймактары. Андан кийин тоолуу аймак бул жалгыз Карпат тоосу батышында жайгашкан. Токойлуу талаа зонасы, талаа зонасы жана кургак талаа зонасы. Анда эмесе азыр биз аймактардын жаратылыш зоналары менен дагы жакындан таанышалы. Украинанын батышында Карпат тоосу бул карагайлуу, бадалдуу, шалбаалуу аймагы болуп эсептелет. Украинанын түндүгүндө аралаш токой зонасы Полесье деп аталат. Территориянын 20%-ын түзөт. Нымдуу, жылуу, подзол топурактары басымдуулук кылат. Токойлуу талаа жаратылыш зонасы Карпаттын чыгышында территориянын 34%-ын түзөт. Токой шалба өсүмдүктөрү басымдуулук кылат. Ал эми эң түштүгүндө
талаа жаратылыш зонасы түздүктүү аймакты ээлеп, территориянын 41%-ын түзөт. Кургакчыл, ысык, кара күрөң каштаң топурактар болгондуктан айыл чарбасында кеңири колдонулат. Суроого көңүл бурабыз. Басымдуулук кылган жаратылыш зонасы кайсы деп ойлойсуңар? Жаратылыш зоналары боюнча сүрөттөр көрсөтүлүп турат. Токойлор, аралаш токойлор, токойлуу талаа, талаа зонасы жана тоолуу зона. Кана балдар, мынакей ушул зоналардын ичинен кайсыл зоналар басымдуулук кылат деп ойлойсуңар? Токойлор, токойлуу талаалар, талаалар жана тоо токойлору. Кана эмесе балдар, суроонун жообуна кайрылып көрөбүз. Демек, Украинада токойлуу талаалар аянты басымдуулук кылат экен. Анда эмесе сабагыбызды андан ары улантабыз. Украина негизинен индустриалдуу өлкө деп айтканбыз. Украинанын ири өнөр жай борборлору Киевте, Львовто, Харьковто, Донецкте, Днепропетровск жана Одесса шаарларында машина куруу өнөр жайлары, металл иштетүүчү өнөр жайлар, отун өндүрүү жана тамак аш өнөр жайлары негизинен абдан жакшы өнүккөн. Мынакей силер көрүп турган негизги ири өнөр жай борборлору болуп эсептелет. Львов, Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск жана Одесса. Анда эмесе азыр биз балдар ушу Львов машина куруу заводу менен таанышып алалы. Львов автобус заводу Советтер Союзу учурунда Украинадагы эң ири автомобиль куруу заводдорунун бири болуп эсептелген. Мамлекет үчүн эң чоң экономикалык өндүрүштүк мааниге ээ. Завод 1945 жылдын 21 майынан тартып иштей баштаган. Львов автобус заводу 10 жылдан ашык автокрандарды, автомобиль чиркегичтерди чыгарган. 1956 жылы алгачкы сыноо иретинде заводдо алгачкы жолу ЛАЗ-695 автобусу чыгарылган. Жана ушул жылдан тартып үзгүлтүксүз сериялык тартипте автобустар чыгарылып келет. Львов автобус заводу ЛАЗ-4202 үлгүсүндөгү 1994 жылы ЛАЗ-52522 үлгүсүндөгү автобустар сериялык түрдө чыгарылган. 2003 жылдын августунан тартып завод туристик максатка колдонулуучу 1,5 кабаттуу Нео-ЛАЗ үлгүсүндөгү автобустарды чыгарат. Завод кийинчерээк троллейбус чыгарууда ыңгайлашып, өндүрүштүк жолго коюлган Украина заводунун продукциялары Чыгыш Европага, коңшулаш мамлекеттердин шериктештик өлкөлөрүнө экспорттолот. Советтер Союзу учурунда Львов автобус заводу автобустарды жана троллейбустарды өндүрүү боюнча алдыңкы ишканалардын бири болуп келген. Суроо: Украинанын борбору кайсы аймактарга жакын жайгашкан? Киев областы, Кировоград областы, Днепропетровск областы же Львов областы. Мына ушул областтардын ичинен балдар Украинанын борбору Киев шаары кайсы аймактарына жакын жайгашкан деп ойлойсуңар? Киев облусуна, Кировоград областына, Днепропетровск облусуна же Львов облусуна жакын жайгашканбы? Кана балдар, ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылабыз. Украинанын борбору Киев шаары кайсыл аймактарга жакын жайгашкан? Киев облусуна, Кировоград областына, Днепропетровск облусуна, Львов облусуна. Анда эмесе суроонун жообуна кайрылып көрөбүз. Сөзсүз түрдө Украинанын борбору Киев облусунда жайгашкан. Же болбосо Киев шаары Киев областынын аймагында жайгашкан экен. Украина индустриалдык гана мамлекет болбостон, агрардык дагы республика болуп эсептелет. Айыл чарбасында негизги тармактары бул мал чарба. Мал чарбасында айрыкча ири мүйүздүү малдар, канаттуулар жана чочко чарбалар азыркы күндө дагы жакшы өнүккөн. Ал эми дыйканчылыкта жашылча жемиштер, күн карама жана дан эгиндери. Украинанын негизги көпчүлүк аймактары кара топурактуу, түздүктүү аймак болгондугуна байланыштуу
айыл чарбасын өнүктүрүүгө абдан чоң ыңгайлуу болуп эсептелет. Мына ушул өсүмдүктөрдүн ичинен көбүнчө биякта дагы кант кызылчасын өстүрүү дагы абдан чоң маанилүү орунга ээ. Анда эмесе дагы суроо. Төмөнкү айыл чарба өсүмдүктөрүнүн ичинен кайсынысы көп экспорттолот? А. Күн карама, Б. Жүгөрү, В. Картошка, Г. Кант кызылчасы. Кана балдар, ушул өсүмдүктөрдүн ичинен экспортко көп чыгарыла турган өсүмдүктүн түрү кайсы деп ойлойсуңар? Анда эмесе суроонун жообуна кайрылып көрөлү. Сөзсүз түрдө кант кызылчасы. Кант кызылчасы өсүмдүк түрүндө экспорттолбостон, кант түрүндө башка мамлекеттерге көп экспорттолуучу өсүмдүктүн түрүн түзөт. Украинанын айыл чарбасы эгин, техникалык өсүмдүктөр жана мал чарбасына адистешкен. Айыл чарбага жарактуу жерлерден айдоо жерлер 42 миллион гектар. Ал эми 21 миллион гектар жер чабынды жерлер. Айыл чарбасында дүң продукциясынын 45%-ын дыйканчылык, ал эми 55%-ын мал чарбасы берет. Негизги айыл чарба өсүмдүктөрү дан эгиндери, шалы, буурчак, кант кызылчасы өстүрүлөт. Андан сырткары багбанчылык, жашылча, жүзүм өнүктүрүү дагы өнүккөн. Күздүк буудай негизинен тала жана токойлуу тала, жүгөрү тала, кант кызылчасы токойлуу тала, күн карама тала зоналарында эгилет. Мал чарбасынын негизги тармактары бодомал бардык жерде асыралат. Чочко багуу, токойлуу тала жана тала зонасында багылат. Украинанын темир жолдору негизги 4 тармактык магистралдар боюнча өтөт. Алар Донецк, Львов, Одесса, Түштүк, Түштүк батыш жана Днепр боюндагы магистралдар. Автожолдору Украина аркылуу 23 эл аралык маанидеги жолдор. Шоссе жолдорунун жалпы узундугу 169.491 километрди түзөт. Аба жолдорунда өлкөнүн Бориспол аэропорту стратегиялык маанидеги ири аэропорттордун бири жайгашкан. Деңиз транспорту Днепр дарыясында кеме жүрүүгө ыңгайлуу болгондуктан жүк ташуу жана тейлөө жакшы жолго коюлган. Украина Азов жана Кара деңиз аркылуу жүк ташуунун бардык түрүн ишке ашырат. Мынакей ошону менен балдар биз бүгүн негизинен Украинанын чарбалары менен тааныштык. Украинанын негизги транспорту дагы жакшы өнүккөн, абдан көп тармактуу өнөр жай транспорттун түрлөрү бар. Суу транспорту, аба транспорту, темир жол транспорту жана ошондой эле автомобиль транспорттун түрлөрү. Европа негизинен Европа менен Азияны бириктирип туруучу негизги транзиттик жолдордун боюнда жайгашкан мамлекет катары бардыгыбызга белгилүү. Бүгүнкү сабакта биз Украинанын географиялык абалы менен тааныштык. Жаратылышындагы өзгөчөлүктөрү, чарба тармактары жана айрым өндүрүштөрү менен таанышып алдык. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.